Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Чүй облусуна болгон жумуш сапарын алкагында Кемен районунда жаңы күн электр станциясынын курулушуна капсула салуу азимине катышты. Чогулгандардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Адылбек Касмалиев күн электр станциясынын курулушу Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгына жана туруктуу өнүгүүсүнө жасалган маанилүү кадам экенин белгиледи. Ал белгилегендей, өлкө советторунан калган гэстерди пайдаланууну улантууда, бирок ошол эле учурда заманбап, экологиялык жактан таза энергия булактарын киргизүүгө умтулууда. Өлкөбүздүн калкынын саны 7 миллиондон ашты. Жаңы ири ишканалар ишке киргизилип, электр энергиясына болгон муктаждык геометрикалык жактан өсүүдө. Ошондуктан күн нурун пайдалануу менен таза энергия дүйнөсүнө жол ачып, бул күн электр станциясын курууну баштайбыз. Бул иш-чара биздин планетанын алдындагы жоопкерчилигибизди, жаратылышты сактоо жана ресурстарды саламжалдуу пайдалануу зарылдыгын тастыктайт деп белгиледи Минкап төрагасы. Адылбек Касмалиев кытайлык өнөктөштөргө, Шэньси провинциясынын өкмөтүнө жана инвесторлорго эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле кайра жаралуучу энергиянын эбегейсиз зор потенциалы Кыргызстанда бар экенин, аны туруктуу өнүктүрүү максаттарына жетүү үчүн колдонуу керектигин кошумчалады. Минкап төрагасы ошондой эле энергетика тармагындагы Камбарата 1 кеси, Куланак кеси, Баласаруу кеси жана башка ондогон чакан кестердин курулушу сыяктуу башка ири долбоорлорду да эске салды. Ал биргелешкен күч-аракет менен өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча алдыга коюлган максаттарга жетүү мүмкүн болоруна ишеним билдирди. Иш-чаранын соңунда Адылбек Касмалиев курулушчуларга жана энергетиктерге долбоорду ишке ашурууда ийгиликтерди каалап, анын ийгиликтүү аяктаарына ишенимин билдирди. Белгилей кетсек, кубаттуулугу 100 мегаватт болгон күн электр станциясы жылына 155 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгуу менен көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну 140 миң тоннага жана көмүргө болгон керектөөнү 50 миң тоннага азайтат. Ал эми бул күн электр станциясын курууда 500гө жакын жумушчу орун түзүүгө мүмкүндүк берет. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушу аяктап, үстүбүздөгү жылдын жаз айларында пайдаланууга берилет. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу тобунун инженер жолчусу Айбек Калмаматов билдирди. Анын айтымында, жол инвестициялык долбоордун алкагында курулуп, учурда куруу иштери 100% аяктады. Долбоордун алкагында 887 миллион доллар каралган. Жолдун узундугу 453 чакырым. Көк Ар ташуусунда узундугу 3 чакырым болгон 2 туннель салынды. Жолду куруу иштери өткөн жылдын аягында бүткөрүлгөн, деди ал. Эске салсак, түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушу 2014-жылы башталган. Жол Балыкчы, Кочкор, Арал, Казарман, Жалал Абад менен өтөт. Жол ишке берилсе, өлкөнүн түштүк аймагындагылар Балыкчыга 6 саатта жетип барышат. Аталган жол жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү таашууга оңтойлуу. Жол киренин да арзандашы күтүлүүдө. Ошондой эле гендерге жана гэстерге жетүүнү жеңилдетип, туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө түзөөрү айтылган. Кыргызстан биринчи жолу 1,7 миллиард доллар суммасында суверендүү облигация чыгараарын пландап жатат. Улуттаралык экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков Азия каржы форумуна катышкандан кийин China Daily басылмасына берген эксклюзивдүү маегинде билдирди. Биз эл аралык капитал рыногун өлкөбүз үчүн маанилүү жана келечектүү каржылоо булага катары карап жатабыз. Болжол менен эмиссиянын көлөмү 1,7 миллиард долларды түзөт. Ал эми мурда жарыяланган маалыматтарга ылайык төлөп берүү мөөнөтү болжол менен 10 жылга жетет. Бул өлкөбүздүн эл аралык рынокко алгачкы чыгышы болот. Даярдык иштеринин алкагында биз сувенирдүү рейтингтерибизди жогорулатуу үчүн активдүү иштеп жатабыз жана бизге колдоо көрсөтүп жаткан консультанттар жана банктар менен тыгыз кызматташуудабыз, деди ал. Мындан тышкары министр бир нече роуд-шоу форматында маалыматтык иш-чаралар өткөрүлүп, алардын айрымдары Гонконгдо уюштурулганын белгиледи. Биз Гонконгду Азия аймагынын салттуу финансы борбору гана эмес, дүйнөлүк аренадагы маанилүү оюнчу катары да карайбыз. Андан тышкары Гонконгдун финансы борбору катары статусун колдонуу менен инвесторлордун кызыгуусун арттырууну, ошондой эле алардын чөйрөсүн кеңейтип, диверсификациялоону көздөп жатабыз, деди министр. Кой чарба тармагындагы селекциялык жетишкендигине укуктук статус берүү максатында министрликтин адистери Асыл Тукум мал чарба, жайыт жана тоит департаментинин жана Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун окумуштуулары менен биргеликте жаңы Кыргыз Эт-май Ала Тоо пародасындагы койлорун сыноодон өткөрүү боюнча комиссия республиканын түштүк облустарында жүрөт. Комиссиянын курамы ар бир фермердик чарбадагы койлорду сыноодон өткөрүп, жаңы Кыргыз Эт-май багытындагы Ала Тоо пародасындагы койлорунун башка пародалардан өзгөчөлүктөрүнө баа берилип, министрликке караштуу Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун окумуштуулар кеңешинин кароосуна киргизилет. Маалымат катары айтсак, Ала Тоо пародасы жергиликтүү кыргыз койлоруна гисар кочкорлорун аргындаштыруу жолу менен алынган Эт-май багытындагы жаңы тукум болуп саналат.
Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесинде стадиондорду куруу жана реконструкциялоо долбоорун ишке ашыруу боюнча жумушчу жыйын өттү. Спорттук мекемеден билдиришкендей, жыйынга Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков, биримдиктин президентинин кеңешчиси Аманбек Каскеримов, жергиликтүү салымча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле курулуш долбоорлору боюнча иш алып барган уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жыйында Токмок, Нарын, Талас, Таш көмүр, Шамал-Сай, Токтогул жана Сокулук районундагы стадиондордун курулушунун жана реконструкциясынын учурдагы абалы каралды. Катышуучулар курулуш иштери, графиктер, долбоорлордун аткарылышы жана келип чыккан көйгөйлөрдү чечүү боюнча чараларды талкуулады. Ошондой эле каржылоо, логистиканы жакшыртуу жана долбоорлорду ишке ашыруунун бардык этаптарында көзөмөлдү камсыз кылуу маселелери көтөрүлдү. Бул жылы 20га жакын объекттин курулушу жана реконструкциясы пландалууда. Долбоорлор спорттук инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталып, региондордо спорт менен машыгуу үчүн заманбап шарттарды түзүүдө. Анын ичинде улуттук жана эл аралык турнирлерди уюштурууга мүмкүндүк берет. Газа тилкесине 900дөн ашык унаа гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун басма сөз кызматы кабарлаганын Коммерсант гезити жазды. Маалыматта айтылгандай, Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы саналуу күн мурда Газага күн сайын гуманитардык жардам жүктөгөн 150дөн кем эмес унааны жибергенин билдирген. Белгилей кетсек, Израиль менен Хамас кыймылынын ок атышууну токтотуу жана туткундарды бошотуу боюнча келишими 19 январда күчүнө кирген. Өткөн жумада Хамас 100 туткунду барымтадан бошотса, ал эми Израиль 90 палестинди абактан чыгарган. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2023 жылдын октябрь айынан тартып Газа тилкесиндеги аткылоолордон 37 миңден ашык имарат кыйраган. Дүйнөлүк банк Газага келтирилген материалдык чыгымды $20 миллиард деп баалаган. Жаңы инновациялык чечимдер долбоорунун ишке киришүү Бишкекте инновациялык чечимдер долбоорунун башталышына арналган иш-чара болуп өттү. Аталган долбоор өлкөдөгү жашыл экономика тармагында бизнести колдоо, жаңы жашыл жумуш орундарын түзүү жана технологиялык инновацияларды киргизүү аркылуу Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүүсүн колдойт. Долбоор экологиялык жоопкерчиликтүү практикага берилген чакан жана орто ишканаларга үлүштүк каржылоо гранттарын берет жана башкаруу системасын жакшыртууга, мыйзамдарды жаңылоого, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбалардын негизинде энергоэффективдүү жана туруктуу чечимдерди киргизүүгө өзгөчө көңүл бурат. Бүгүнкү долбоор өтө чоң мааниге ээ. Инновациялык чечимдер деген бул бир нече тармакты эске алып туруп ачылып аткан долбоорда. Инновациялык чечимдер деген долбоордун эң бир жакшы нерсеси бул ошо USAID-тин бөлүп берип аткан акчалары менен бизде жергиликтүү мамлекеттик биздин органдар бөлүп аткан аз фонддун акчаларын айга алыштырып туруп, анан кийин ошол окутуп биздин калкты кайсы бир өзүнүн жашыл тармакта тандаган бизнестерине биринчиден окутуп туруп, анан кийин кайтарымсыз гранттарды берүү болуп атат да. Бул өтө чоң азыр керектүү. Бул долбоор учурда актуалдуу болуп турат. Биз айлана чөйрөгө зыян алып келбей турган бизнес гана жасабастан, табиятка зыян алып келбегендей жашоо образын түзүшүбүз керек. Биздин жергиликтүү калк өлкөбүздү жана айлана чөйрөбүздү өзүбүз гана тазарта аларыбызды түшүнүшү керек дейт Тилек Токтогазиев. Биякта жашыл инновациялык технологиялар боюнча да сөз болуп атат. Жашыл деген эмнени билдирет? Бул ошол биз жашап аткан коомдо табиятка мындай эч кандай зыянды алып келбеген жаңы бир технологиялар болуш керек. Анткени технологиялар түрлүү болушу мүмкүн. Кээ бир технологияларды киргизиши мүмкүн, акча табышыбыз мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биз мындай табиятка аябай чоң зыянды алып келишибиз мүмкүн. Ошол үчүн буга окшогон долбоорлордун максаты экономикалык жактан, киреше жактан өсүүнү, ошол эле убакта мындай экологияга зыянды алып келбегени менен, ошо бүт айлана чөйрөгө дагы эч кандай зыян алып келбегени менен ошону мындай айырмаланат да. Инновациялык чечимдер долбоорунун башталышына арналган бул иш-чарага Айбек Шашымбаев да катышып жатат. Анын Эко Саман аталышындагы компаниясы экологиялык таза материал самандан үйлөрдү куруу менен алектенет. Ошондой эле алар курган үйлөр күн нурунан жылуулук алат. Биздин материал мына биздин саман панель болуп турбайбы? Ушул панель менен биз үйлөрдө абдан бат, жылуу, жумшак, жайында салкын, экологияга эч кандай зыяны жок кылып салганга аракет кылабыз да. Анан ичиндагы баягы топурак менен жасаганчы. Анан биз жасаганда да баягы под ключ жасайбыз да, баягы көп кишилердин проблемасы бар да. Азыр бүгүнкү эң чоң проблема көйгөй бул смог, смог деп. Биздин үйлөр ошондо 5 эсе аз отопление муктаж да.
ошондо сиз деген 5 тонна көмүр жаксаңыз, биздин эмебизден балким 1 тонна жагасыз, балким жакпай каласыз да. Бизде үйлөр бар, такыр жагылбаган, жагылбай турган, тоо жана күн болуп тура турган жерлерде үйлөрдүн жылуулугу ушунчалык жетиштүү, аяка отоплениянын да кереги жок да. Аталган долбоор жашыл каржылоого жетүүнү жеңилдетүү үчүн жергиликтүү банктар менен кызматташат. Ошондой эле аталган долбоор аялдарды, жаштарды жана майыптыгы бар адамдарды туруктуу өнүгүү процесстерине активдүү тартып, алардын активдүү катышуусуна жана социалдык адилеттүүлүктү жогорулатууга өбөлгө түзөт. Асель Сөркул кызы, Нурбек Жаңабаев, Азия ТВ, Бишкек. Күн электр станциясы 6 киловатттык кубаттуулукта 220 вольт өзгөрүлмө токту иштеп чыгат. Техника илимдеринин кандидаты доцент Өскөнбай Дилишатов Ош шаарынын тургундарын энергетикага өбөк болуучу булактар менен камсыздоодо. Өзү эмгектенген Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде күндүн кубатынан электр энергиясын алууну демилгелеп аны ишке ашырган. Күнөстүү мамлекетибизде күндү пайдаланбасак болбой калат да. Анткени эң булуттуу өлкө деген Англия деле, Лондондо деле ушундай көбүнчө күн панелдерин коюп, орнотуп пайдаланып атышат да. Анын астында биз Кыргызстанда жөн эле күндү пайдаланбай жөн кетип атат. Энергетиктер ушул жерге түшкөн күндү дагы энергия деп түшүнсөк болот да. Анткени Кудай Таала бизге ар бир метр квадратка бирден лампочканы жандыра турган күндү түшүрүп койгон да. Анткени 1 метр квадрат жерге түшкөн күндүн нурунан 80 ваттан 150 ваттка чейин электр энергиясын ала турган күн түшөт да. Шамалды деле ошондой карасак, мисалы үчүн кичине бир 20 метр бийиктикте 4 метр секундтан жогору шамал боло турган болсо, уже ветер энергетика иштейт да. Ветер установкалары койсок, алардан да ток алсак болот да. Анан бизде мына Чоң Алай бар, мына Боом Капчыгай бар, Баткен деген шамалдын кени деп айтылып атат. Ушундай талааларда дарыянын коридорлору бар, мисалы үчүн каньондор бар, ушелелер. Ошолорго кура турган болсок, анда шамал энергиясы менен дагы биз Кыргызстанда көп энергияны алсак болот деген. Күн энергиясынан электр энергиясын алуучу станциялардын, установкалардын эң негизги жүрөгү десек болот. Күндөн жана шамалдан энергия алуу өнүккөн өлкөлөрдө кадимкеле көрүнүш. Бул практика бизге эми жайылып жатат. Бул чөйрөдө иш алып барган жеке жактарга, ишкерлерге көп жеңилдиктер да каралууда. Бул күн панелдери Озгор айылындагы жер үйгө, дүкөнүнө орнотулган. Күндүн нуру панелин колдонгонубузга, үйгө колдонгонубузга 7 жылдын жүзү болуп калды. Анан жакшы эле эмес. Анан магазинге дагы орнотуп 2 жыл болуп калды магазинге орнотконубузга. Ошо. Анан жакшы күндүн нуру панели. Свет өчсө, мамлекеттин свет өчсө, кыжалатчылык жок бизде. Кошуналарыбыз да свет өчсө, бизде бар. Кыздарыбыз дагы, балдарыбыз дагы ошо тамызып колдонушат. Энергетика министрлигинин берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда жылына электр энергиясына 5%-дан 7%-га чейин тартыштык жаралат. Айрыкча кыш мезгилинде электр энергиясынын жетишсиздиги күч алууда. Өлкөдө энергетикалык кризис жаралган учурда күн нурун пайдаланган электрди үнөмдөйт. Өзү негизи Кыргызстанда 22 чоң ГЭС пландаштырылган да. Ошол союздун мезгилинде эле ошолор курулуш керек болуп туруп, кайсы жерлерге ошо Нарын дарыясынын өзүндө 22 ГЭС пландаштырылган. Бирок тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, кийин союз таркап кеткенден кийин керек болсо ошол энергетика системасында иштеп жүргөн мурдагы ошол адистер болду, эми кыргыздар иштете албайсыңар деген дагы чоң күмөндөрдү айткан. Бирок Кудайга шүгүр, Кыргызстандын ичиндеги адистер, кадрлар жетиштүү деңгээлде билгендиктен биздин ГЭСтерди азыркы күндө керек болсо модернизациялап, анын мощностун көбөйтүп, дагы өндүрүп, өстүрүп аткан деңгээлге жетишип атабыз да. Бул деген сөз энергетика боюнча биздин адистер Кудайга шүгүр жакшы, күчтүү адистер экен деп айтсак болот. Анткени гидроресурстар боюнча СНГда Кыргызстан 3-чү орунда турат. Биринчи Россия Федерациясы, андан кийин Тажикстан Республикасы, андан кийин Кыргыз мамлекети. Демек, биз ошол көбүнчө багытты ошол гидроресурстарга буруу менен баягы ГЭСтерди бирок дагы кубаттуулугун арттырууга буга чейинки аракеттер анча болбогондуктан, уже азыркы акыркы мына 3 жылда сонун жакшы проекттер ишке ашып атат да. Мисалы үчүн
ошол эле токтогул гэстин агрегаттарына кубаттуулуктар кошулуп атат. Ошол эле Камбар-Ата 2 уже ишке кирип атат. Камбар-Ата 1-дин иштери башталып атат. Камбар-Ата 1 гэси бүтө турган болсо, токтогул гэстен дагы чоң болот да. Ал 1600 мегаваттык. Ал эми токтогул гэси 1200 мегаваттык чоң станция. Эгерде биз Камбар-Ата 1 менен 2-ни бүтүп алган болсок, ошондо анан биздики толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетишкен болобуз. Ошо менен бирге эми ал чоң гэстерди курганга көп убакыт кеткендигине байланыштуу биз аларды карап отурбай, азыркы күндө Кыргыз Республикасында жакшы саясат болот, энергетикалык саясат жүрүп атат. Бул кичи гэстерди жана чакан гэстерди көбөйтүү. Ар бир кайсы жерде мүмкүнчүлүк болсо, кайсы бир кичинекей дарыяга кура турган болсо, өзүнүн ички инвесторлор жана сырткы инвесторлор менен активдештирип, ошол курулуп аткандыгы 1 жылда азыр 30га жакын чакан гэстер курулуп атат. Бул жакшы нерсе да. Кыргызстанда күнөстүү күндөр көп болжол менен 285-300 күн болот. Күн панелдерин колдонуу учур талабы жана биз аны электр энергиясы жетпей жаткан жерлерде, жаңы конуштарда, жаңы өндүрүштө дегеле бардык жерде колдонсок болот дешет адистер. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.